Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Биздин Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 10 сентябрдан 18 сентябрга чейин Сербиянын баш калаасы Белград шаарында пландалып жаткан спорттук күрөш боюнча 2022 жылдагы дүйнө чемпионатына бара турган Кыргызстан курама командасы менен тааныштырабыз. Грек-рим, айымдар күрөшү жана эркин күрөш боюнча жалпы 15 балбан Белградка аттанууда. Алар кимдер алдыда кененирээк. Ага чейин биздин каналда калып туруңуздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Былтыр 2021 жылы Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатынан кийин Кыргызстан курама командасы дүйнөлүк аренада жаңы тепкичке кадам жасап, бир топ спорт сүйүүчүлөрүнүн көңүлүн өзүнө бурдура алган. Анда Кыргызстан курама командасы 2 алтын, 2 күмүш жана 2 коло медаль менен кайткан болчу. Бул жолу да спорттук күрөш боюнча курама командабыз өзгөчө жакшы даярдыкта, жакшы үмүттөр менен жаңы деңгээлге чыгуу үчүн бара жатат. Эми келиңиздер, акырындап дүйнө чемпионатына бара турган балбандарыбызды тааныштырып баштай берели. Белграддагы дүйнө чемпионатынын ачылышында грек-рим күрөшү боюнча балбандар килем ортосуна көтөрүлөт. Андыктан Азат Эркинбаев башында турган курама командага токтололу. Бул жолу курамда болгон 6 балбан дүйнө чемпионатына жол тартууда. 55, 72, 82 жана 130 кг салмак чембирдигинде кыргыз балбандары дүйнө чемпионатына катышпайт. Анда катыша турган спортчуларга келсек, 60 кг салмак чембирдигинде чоңдор арасында дүйнө чемпионатынын 2 жолку финалисти, Азия чемпиону Жоломон Шаршенбеков аттанууда. Ал эми 63 кг салмак чембирдигинде 2019 жылкы дүйнө чемпионатында 5-орунду ээлеген Тынарбек Шаршенбеков барат. 67 кг салмак бөлүгүндө жакында гана ислам оюндарында финалга чейин жетип, мыкты күрөш көрсөткөн Амантур Исмаилов өлкө намысын коргосо. 77 кг салмак чембирдигинде Акжол Махмудов чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында дебют жасайт. Ал буга чейин кадеттер арасында дүйнө чемпионатын утуп, жаштар арасында дүйнө чемпионатында ийгилик жараткандыгына карабастан, чоңдор арасындагы дүйнөлүк биринчиликке бара элек болчу. Ал эми 87 кг салмак чембирдигинде Атабек Азизбеков өлкө намысын коргосо. 97 кг салмак бөлүгүндө Бексултан Махмудов өлкө намысын коргогонго аттанууда. Дагы бир 97 кг салмак бөлүгүндө мыкты балбаныбыз Үзүр Жузупбеков бул жолку дүйнө чемпионатын өткөрүп жиберет. Себеби ал буга чейинки дүйнө чемпионатына бара турган курамды тандап алуу мелдешинде Бексултан Махмудовго караганда начар жыйынтык көрсөткөн. Андан кийин мелдештин ортосунда адаттагыдай эле айымдар күрөшү боюнча мелдеш орун алат. Нурбек Изабеков башында турган курам өзгөрүүсүз. Былтыр дүйнө чемпионатына барган 3 балбаныбыз кайрадан дүйнөнү багынтууга аттанууда. 62 кг салмак чембирдигинде дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиаданын финалисти Айсулуу Тыныбекова өлкө намысын коргосо. 68 кг салмак бөлүгүндө Мээрим Жуманазарова жана 76 кг салмак бөлүгүндө Айпери Медет кызы аттанууда. Мээрим былтыр дүйнө чемпиону болсо, Айпери дүйнө чемпионатынан коло медаль менен кайтып, жаңы жеңиштерге бул чоң кадам болот деген сөзүн айткан болчу. Жакында гана София шаарында жыйынтыкталган жаштар арасында дүйнө чемпионатында дагы биздин жаш балбан айымдарыбыз өздөрүн жакшы көрсөттү. Бирок алар октябрь айында күтүлүп жаткан 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатына бараары айтылды. Ал эми эркин күрөш боюнча курама командабыз бул жолу дагы өздөрүн жакшы көрсөтүүгө аракетин жасайт. Руслан Мажинов жана анын машыктыруучулар командасы дүйнө чемпионатына грек-рим күрөшүндөгүдөй эле 6 балбанды алып барат. Анда 57 кг салмак чембирдигинде былтыр 23 жашка чейинкилер арасында 2-орунду ээлеген Бекболот Мырзаназар уулу. 61 кг салмак бөлүгүндө Азиянын чемпиону Улукбек Жолдошбеков дүйнө чемпионатына аттанууда. 65 кг салмакта былтыр дүйнө чемпионатында коло медаль уткан Алибек Осмонов өзүнүн көрсөткүчүн жакшыртууга аракетин жасаса, 70 кг салмак бөлүгүндө дүйнөнүн вице-чемпиону Эрназар Ахматалиев кайрадан чоң жеңиш үчүн барууга даярданууда. Ал эми 74 кг салмак чембирдигинде
Азиянын 2 жолку коло медаль ээси Исламбек Орозбеков барат. 79 кг салмакта Арсалан Будажапов бул дүйнө чемпионатына бараары белгилүү болду. Эми турнирдин программасына дагы токтолуп өтөлү. 10 сентябрь күнү грек-рим күрөшү боюнча 55, 72, 77 жана 87 кг салмак чембирдигинде балбандар килем ортосуна көтөрүлөт. Демек бул күнү 77 кгда Акжол Махмудов, 87-де Атабек Азизбеков өз күчтөрүн сынайт. Ал эми 11 сентябрь күнү грек-рим күрөшүнөн 63, 67, 82, 97 кг салмак чембирдигиндеги балбандар квалификациялык жана жарым финалдагы беттештерин өткөрсө, 77, 87 кг салмак чембирдигиндеги балбандар финалдык беттештерин өткөрөт. Эгерде Акжол Махмудов менен Атабек Азизбеков финалдык бөлгө чейин жетсе, 11 сентябрь күнү күндүн кечки бөлүгүндө өздөрүнүн күчүн сынайт. Ал эми 12 сентябрь күнү грек-рим күрөшүнөн 60, 130 кг салмак чембирдиктеринде күрөштөр орун алса, айымдар күрөшү боюнча 55 жана 62 кг салмак бөлүгүндө күрөштөр өтөт. Демек мелдештин 3-чү күнүндө дароо 2 күчтүү балбаныбыз килем ортосуна көтөрүлөт. Бул 60 кгда Жоломон Шаршенбеков жана 62 кг салмак бөлүгүндө Айсулуу Тыныбекова. Жана андан сырткары буга чейинки мелдеш күнүндө квалификациялык жана жарым финалдык беттештерди өткөргөн балбандарыбыз финалга чейин жетсе, финалдык раундда алтын же күмүш коло медалдар үчүн күрөшүп калышы толук ыктымал. 13 сентябрь күнү килем ортосуна айымдар күрөшү боюнча 50, 53, 65 жана 76 кг салмак бөлүгүндөгү балбандар көтөрүлөт. Демек бул күнү квалификациялык жана жарым финалдык күрөштөрдө болгону Айпери Медет кызы гана күрөшөт. Ал эми финалга чыгып калса, Айсулуу Тыныбекова менен Жоломон Шаршенбековдун дагы күрөшүн көрүп калабыз. 14 сентябрь күнү айымдар күрөшүнөн 57, 59, 68, 72 кг салмак чембирдиктеринде күрөштөр өтөт. Демек бул күнү дагы квалификациялык жана жарым финалдык күрөштөрдө болгону Мээрим Жуманазарова гана килем ортосуна көтөрүлөт. А эгер финалга чыгып калса, Айпери Медет кызын дагы көрөбүз. 15 сентябрь күнү эркин күрөш боюнча 70, 79, 86 жана 125 кг салмак чембирдиктеринде күрөш өтөт. Демек бул күнү Арсалан Будажапов менен Эрназар Акматалиев өз күчтөрүн сынайт. Андан сырткары финалга чейин жетип калса, Мээрим Жуманазарованы да көрөбүз. 16 сентябрь күнү эркин күрөш боюнча 57, 74 жана 92 кг салмак чембирдиктеринде квалификациялык раунддагы беттештер өтөт. Демек бул күнү күрөшкө Ислам Орозбеков менен Бекболот Мырзаназар уулу чыгат. Финалга чыгып калса, Эрназар Акматалиев менен Арсалан Будажаповду дагы көрөбүз. 17 сентябрь күнү 61, 65 жана 97 кг салмак чембирдиктеринде балбандар килем ортосуна көтөрүлөт. Демек Улукбек Жолдошбеков, Алибек Осмонов экөө килем ортосуна чыгат. Эгерде финалга чейин жетип калса, Бекболот Мырзаназар уулу жана Ислам Орозбековдорду дагы көрүп калышыбыз толук ыктымал. 18 сентябрга эркин күрөш боюнча 61, 65 жана 97 кг салмак бөлүктөрүндө финалдык беттештер пландалган. Демек мелдештин акыркы күнүндө Улукбек Жолдошбеков жана Алибек Осмонов байгелүү орун үчүн күрөшүшү толук мүмкүн. Урматтуу мекендештер, сиздерге Белградта күтүлүп жаткан дүйнө чемпионатындагы программа Кыргызстан курама командасынын өкүлдөрү менен тааныштырып өттүк. Буюрса бардык балбандарыбыз өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүп, кыргыз спортунун тарыхындагы эң жакшы жыйынтыкты көрсөтүп кайтат деген илгери үмүтүбүз бар. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум. Видео жакса лайк басыңыздар, жакпаса катталыңыздар.